Бишкек Доха аба каттамын ачуу планы, туризм, инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү маселеси. Өзгөндөгү айланма жолдун курулушу толук аяктады. Кыргызстандагы алгачкы акы төлөнүүчү трасса. Шаардан чыгарылган түзөтүү колониясы, Жалал Абадтан Базар Коргонго көчүрүлгөн түрмө пайдаланууга берилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Беларусь Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Молуновду кабыл алды. Төрага Сергей Молуновду Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн башталышы менен куттуктап, тажрыйбалуу дипломат катары эки өлкөнүн алакасын чыңдоого өз салымыңызды кошуп, байланыштарыбызды жаңы деңгээлге чыгарасыз деген ишеничтемин деди. Жолугушууда алакалардын учурдагы абалы жана келечеги талкууга алынып, төрага Нурланбек Шакиев эки тараптуу мамилелерге тиешелүү маселелерге токтолду. Биз өнөктөш өлкө катары бардык тармактар боюнча кызматташып келебиз. Анын ичинен акыркы жылдары соода экономикалык, маданий гуманитардык байланыштарыбыз жигердүү өнүгүүдө. Кыргызстан калыптанган алакаларды арттырып, айрыкча өндүрүштүк багытта тажрыйба алмашууга кызыктар. Бул жаатта биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруубуз кажет, деди төрага. Мындан тышкары парламенттер аралык кызматташтыкта жигердүү өнүгүп жатканын айткан төрага, мамлекеттер ортосундагы келишимдерди мыйзамдык жактан колдоодо парламенттик дипломатиянын ролу чоң экенин кошумчалады. Ыйгарым укуктуу элчи Сергей Молунов жылуу кабыл алганы үчүн төрага Нурланбек Шакиевке ыраазычылык билдирип, элчилик ишмердүүлүгүнүн алкагында айтылган сунуш пикирлер боюнча жигердүү иш алып барарын убада кылды. Сиздин өмүр баяныңыз менен таанышып жатып, дипломатиялык иштин анык чебери экениңизди байкадым. Андыктан Кыргыз-Катар мамилесин бекемдөөгө өз салымыңызды кошосуз деген терең ишеничтемин. Мындай пикирин парламент төрагасы Нурланбек Шакиев Катар мамлекетинин Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Али Жабир Мухаммад Аль-Гуфран Аль-Марини кабыл алган учурда билдирди. Элчини дипломатиялык кызматка дайындалышы менен куттуктаган төрага өлкөлөр ортосундагы алакалар акыркы жылдары жигердүү өнүгүп жатканына токтолду. Муну менен катар Кыргызстан кызматташтыкты кеңейтүүдөгү маанилүү жолдордун бири саналган парламенттер аралык байланыштарды да арттырууга кызыктар экендигин белгилеп, Катардын Аш-Шура межлисинин төрагасына элчи аркылуу дубай салам жолдоо менен Кыргызстанга расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Жолугушууда соода жүгүртүүнүн көлөмүн көтөрүү тууралуу да сөз болуп, эки өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрү өтө чоң. Биз экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтип, соода байланышын эселеп жакшыртышыбыз керек. Бул үчүн Бишкек Доха аба каттамын тез арада ачуу зарыл. Себеби азыркы көз караш менен алганда түз аба каттамы бардык мамлекеттер аралык кызматташтыкты, анын ичинен жарандар ортосундагы байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт, деди Нурланбек Шакиев. Ошондой эле Кыргыз-Катар инвестициялык фондун түзүү Кыргызстандын энергетика, туризм, тоо-кен жана айыл чарба сыяктуу приоритеттүү тармактарына инвестиция салуу маселелерине токтолду. Өз кезегинде элчи Али Жабир Мухаммад Аль-Гуфран Аль-Мари жылуу кабыл алгандыгы үчүн Нурланбек Шакиевке ыраазычылык билдирип, айтылган ар бир сунуш боюнча тийиштүү иштерди алып бараарын белгиледи. Муну менен катар дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары тууралуу кеңири сөз кылды. Россиянын Москва шаарына мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлчүлүгү ачылды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык иш күндөрү саат 11:00дөн 18:00га чейин ВДНХдагы Кыргызстандын павильонунда компаниянын өкүлү мекендештерди кабыл алып, кеп кеңеш берип иштей баштады. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык ушул жылдын 15-апрелинде үлүштүк курулуш механизми иштеп баштаган. Ал чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн мигранттарга да мамлекеттик ипотека аркылуу үй алууга мүмкүнчүлүк берет деп жазылган маалыматта. Учурда өлкө боюнча 40 миңден ашуун батири курулуп жатканы кошумчаланды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кемпир абад иши боюнча айып тагылып, Бишкектин 1-май райондук соту актаган саясатчылар жана активисттер менен жолукту. Бул иш боюнча айып коюлган активист Илгиз Шаменов Фейсбуктагы баракчасына жолугушуудан тартылган сүрөттөрдү жарыялап, Камчыбек Ташиев Кемпир абад суу сактагычы боюнча Өзбекстан менен жетишилген келишимди түшүндүрүп, картадан көрсөтүп бергенин жазды. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Кемпир абад иши боюнча акталган саясатчы Клара Сооронкулова жолугушууга кемпир абадчылардын көбү катышканын айтты. Камчыбек Ташиев кылмыш ишине тиешеси жок экенин, аны Ички иштер министрлиги козгоп тергегенин айтты. Ал эми иш боюнча өкүмдү сот чыгарганын, ага да бийлик кийлигишпегенин, азырда аралашпай турганын айтты, деди ал. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпир абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Жол чийинден өтүп бараткан кишини сүзүп алган айдоочу тез жардамды коштоп бара жатып каза болуп калган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 28 ноябрь күнү Элебесов Февраль көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Mercedes-Benz унаасынын 65 жаштагы айдоочусу жол чийинден 46 жаштагы жаранды сүзүп алган. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Ал эми айдоочу өз унаасы менен тез жардамды коштоп бара жатып, Фрунзе жана Станов көчөлөрүнүн кесилишинен каза болгон деп жазылган маалыматта. Айдоочу эмне себептен каза болгону айтылган жок. Учурда экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүп жатканы кошумчаланды. Бишкекте 18 жаштагы жигит жаңы салынып жаткан үйдөн кулап каза болду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, ал бала курулушта иштеп жүргөн. Окуя 27 ноябрда саат 18:00 болгон. Кайсы курулуш компаниясынын имараты экени азырынча белгисиз. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, милиция териштирүү иштерин жүргүзүп жатканы кошумчаланды. Өзгөндөгү айланма жол толук жасалып бүттү, жакында ачылат. Бул тууралуу Ош облусундагы өкүлчүлүктөн билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган жолду ачууга даярдыктарды президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев көрүп чыккан. Аталган жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метр, 200 жана 97 метрден турган 2 көпүрө салынган. Бүгүнкү күндө жол менен көпүрөнүн курулушу толук аяктады. Учурда жолдун четине коопсуз тосмолорду орнотуу жана төлөм пунктун түзүү иштери кызуу жүрүп, аяктоо алдында турат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, бул жол Кыргызстандагы алгачкы акы төлөнүүчү трасса болмокчу. Бийлик бул айланма жол ачылгандан кийин Бишкек-Ош трассасында тыгын азаярын, айдоочулар өзгөнгө кирбей эле түз өтүп кетип каларын билдирди. Буга чейин Садыр Жапаров аталган долбоорго инвесторду Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз тапканын билдирген. Ысык көл суусунун деңгээлин көтөрүү жана экологиялык балансты сактоо үчүн облус аймагында атайын комплекстүү иш-чаралар өтөт. Анын алкагында 100 000 гектар суга жер заманбап технологиялар менен тамчылатып сугаруу ыкмасын өткөрүлөт. Долбоорду ишке ашырууга $200 миллион бөлүнөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев ысык көлдө өтүп жаткан улуттук суу форумунда сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Анын сөзүнө караганда, долбоор көлгө куюучу суулардын азаюусунун алдын алат. Ошондой эле ирригациялык системалар жаңыртылат, ага $188 миллион өлчөмүндө инвестиция зарыл. Бул суу ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга шарт түзөт, деди министр. Бакыт Төрөбаев суу чыгашасын көзөмөлдөө үчүн кошумча $2,2 миң автоматтык эсептегичтер үчүн $4,4 миллион сарпталарын да кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, бул долбоорду ишке ашыруу менен ысык көлгө 200 миллион метр кубка чейин сууну бурууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Суунун деңгээли 98 жылдын ичинде 3,5 метрге азайгандыгын гидрометеорология кызматынын директору Нуртемир Мурзабеков билдирип, анын себебин мөңгүлөрдүн азайышы жана көлгө куйган дарыялардын кыскарышы менен түшүндүргөн. Орто эсеп менен жыл сайын көлдүн жээги 3,5 сантиметрге тартылууда. Көлдүн деңгээли 1926 жылдан тарта текшерилип келет.
Базар Коргон районунда номер 10 түзөтүү колониясы ачылды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынан билдиришти. Буга чейин мекеме Жалал Абад шаарында эле 2 жыл мурун аны калаанын четине чыгаруу чечими кабыл алынган. Аталган мекеме Байкундус айылында 13 гектар жерге жайгашып, 1250 адамга ылайыкталган. Колониянын аймагында соттолгондор иштей турган завод, тегүүчү цех жана навайкана бар деп айтылат маалыматта. Мекеме эмдиги жылы Беловодск айылында номер 16 мекеменин имараты реконструкцияланып ачыларын белгилеген. Анда дагы соттолгондору иштеп, киреше табышы үчүн чакан ишканалар уюштурулмакчы. Мындан тышкары Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагын шаардын сыртына көчүрүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Комтөр кенинин аймагында 140тан ашык аркар байырылайт. Комтөр Gold Company'ден билдиришкендей, экологтор кендин төмөнкү зонасында аркарлардын санын аныктоо максатында мониторинг жүргүзүштү. Анда жалгыз жүргөн аркарлар жана 40 башка чейин биригип жүргөн аркарлардын топтору байкалган. Жыйынтыгында ноябрь айына карата Комтөр кенинин аймагындагы аркарлардын жалпы саны 140тан ашары аныкталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Министрликтен билдиргендей, 30 ноябрдан 2 декабрга чейин күтүлүп жаткан аба ырайы кескин өзгөрүп, кар, жаан жаайт. Буга байланыштуу өлкөнүн кооптуу табигый процесстер активдешүүсү мүмкүн болгон жерлердин картасын жарыялады. Ал эми Кыргыз Гидромет бул күндөрү мезгил менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүп жатканын билдирди. Өлкө аймагында декабрда кандай аба ырайы күтүлүүдө? Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз Гидромет шашылыш билдирүү таратты. Мекеме 30 ноябрдан 2 декабрга чейин өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, мезгил менен кар, жамгыр жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүп жатканын билдирет. 2 декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаап, айрым жерлерге туман түшүп, зымдарга жана бактарга суу кар жабышышы күтүлөт. Бул күндөрү батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге, ысык көл акваториясынын батыш тарабында 17-22 метрге жетет. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градус жылуулукка чейин болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу болушу. Талас өрөөнүндө 1-6 градус сууктан түнкүсүн, күндүз 0,5 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 0,5 градуска чейин, ал эми күндүз 4-9 градуска чейин абанын температурасы төмөндөшү күтүлүүдө. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6 градус суук болушу, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 7-12, анан 3 декабрлардан баштап андан ары төмөндөп 14-19 градуска чейин суук болушу, күндүз 0,5 градус сууктун тегерегинде болушу күтүлүүдө. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги да шашылыш билдирүү таратып, 30 ноябрдан 2 декабрга чейин күтүлүп жаткан аба ырайына байланыштуу өлкө аймагындагы кооптуу табигый процесстер активдешүүсү мүмкүн болгон жерлердин картасын жарыялады. Министрликтин мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин маалыматында Таластын Талас Айтматов району, Чүйдүн Панфилов району, Ысык көлдүн Ысык көл, Түп, Жетөгүз райондорунда катуу жааган жаандан улам сел жүрүү, ташкылоо, жер көчкү кооптуулугу аныкталган аймактарда активдешүүсү күтүлүүдө. Талас облусунун Талас районунун тоо этектеринде, Жалал Абад облусунун Аксы, Нокен, Базар Коргон, Суузак, Үзгөн райондорунун тоо этектеринде жана Баткен облусунун Баткен районунун тоо этектеринде ошо табигый кооптуу процесстеринин активдешүүсү мүмкүн деген ошо божомолдуу маалыматтар жиберилди. Андыктан министрлик жарандарды жана айдоочуларды коопсуздук чараларын сактап, этият болууга чакырат. Кыргыз Гидрометтин маалыматында декабрь айында өлкө аймагында абанын айлык орточо температурасы жана жаан-чачындын көлөмү көп жылдык нормага жакын болот. Ай ичинде Чүйдө абанын температурасы түнкүсүн -4, -9тан 0,5 градуска жетип, айрым түндөрү -10, -15 градуска жетет. Абанын температурасы облустун түндүгүндө -13, -18 градуска чейин төмөндөйт.
күндүз -1–6 градустан 4–9 градуска чейин өзгөрүлүп, кээде 11–16 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда -7–12 градус сууктан -2–3 градуска чейин өзгөрүлүп, кээ бир түндөрү -13–18 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз абанын температурасы -2–7 градус сууктан 3–8 градуска чейин жылуу болуп, кээде 10–15 градуска чейин жогорулашы ыктымал. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 0,5 градустан 1,6 градуска чейин, 0,5 градус сууктан 1,6 градус жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу, ал эми кээ бир түндөрү 6–11 градуска чейин суук болушу, өзгөрүлүп турушу күтүлүүдө. Нарын облусунда түнкүсүн -13–18 градус сууктан -3–8 градуска чейин өзгөрүлүп, кээ бир түндөрү -21–26 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз -10–15 градустан 0–5 градуска чейин өзгөрүлүп, кээде 1,6 градуска жогорулайт. Ошол эле учурда Кыргыз автожол мекемеси ушул тапта ага тиешелүү өлкөдөгү ашуулар ачык каттамдар жүрүп жатканын билдирет. Мекеме күз-кыш мезгилине карата жол тазалоочу 300дөн ашык техника даярдалып, планга 80 000 тонна инерттик каражаттар бекитилсе, ушул тапта 40 тоннасы даярдалып, даярдоо жумуштары жүрүп жатканын маалымдайт. Биздин райондук мамлекеттик администрациялар тарабынан жабылган жолдор бар. Бул жанакы Сарыгыр ашуусу жабылган 2025 жылдын март-апрель айларына чейин, жана ошондой эле Нарын Оруктам жолунун 2 Нарын айылынан Капчыгай айылына чейинки бөлүгү 2025 жылдын апрель айына чейин жабылган. Анткени ал жакта деген аба ырайы катаал болгондугуна байланыштуу, ошондой эле жолдун катаалдыгына байланыштуу жабылган. Ал эми адистердин айтуусунда декабрдын алгачкы 15 күнү жылуу болсо, андан кийин аба ырайы кескин төмөндөп, суук болушу мүмкүн. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Ушул менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.